بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сабағыбызды улантабыз. Сыйқыр деген теманын 4-чү бөлүгү. Мурдакы сабакта биз сыйқыр жөнүндө артыбыздан биз өлгөндөн кийин өлүм фитнасы ээрчит дегенбиз. Неге? Анткени биз жанакындай эки периште Харут менен Марут сыйкырды үйрөткөндөн кийин бул дагы биз үчүн сыноо. А бул жашоодогу сыноо. А тигини биз өлүмдөгү сыноо дегенбиз. Өлгөндөн кийин. Демек бизди жашообузда да сыноо болот экен, өлгөндөн кийин да сыноо ар бир адамды ээрчит экен. Ошол себептен пайгамбар алейхиссалату вассалам 5 убакыт намазында, сүннөттөрүндө, тахажжуттарында, витринде, нафилинде өлүм сыноосу менен жашоо сыноосунан пайгамбар Аллах менен сактанган. Мин фитнати махья вал мамат деп айткан. Өлүм, жашоо жана өлүм сыноосунан Аллах менен сакта деген. О мин шаррил фитнати масих даджал. Билесиңер, бул белгилүү дуа намазда тахияттан кийин, салаваттан кийин айтылуучу дуалар. Анткени жашоодогу фитна деген жанакына түшүнбөстүктөр, азгырыктар жана туңгуюк амалдар деген сөз. Келиңиздер, Аллах субханала тааля бардык мусулмандарды жашоо фитнасынан, өлүм фитнасынан Аллах субханала тааля өзү коргоп, өзү сактасын. Хадисибизде сыйкыр тууралуу улантабыз. Биз мурда Бакара сүрөсүндө 102 аятты баштаган элек. Ошол жерде айтканбыз. Ал аял менен күйөөсүн ажырата турган сыйкырды үйрөнөт деген. Фаяттаалламуна минхума ма юфарриқуна байнал мар'i ва зауджи. Алар аял күйөөсүн ажырата турган сыйкырды үйрөнөт. Мындайча айтканда, бул сарфун. Аял күйөөсүн бириктире турган сыйкыр бул атфун. Ысытмай, суутмай деген сөз. Мисалы, аял күйөөсүн ажырата турган сыйкыр бул эң чоң сыйкыр. Бул сыйкыр жашообузда көп көргөнбүз бар, кайсы бир деңгээлде. Ошон үчүн сыйкыр өтө кыйын бир, жаман бир, зыяндык адам баласы үчүн. Ошон үчүн канча жерге дем салып, ошо сыйкырланып жаткан адамдарды көрүп, жүрөгүм ооруйт, зээним кейийт. Неге? Анткени каралач, бул сыйкырчы кандай Кудайдан коркпогон. Кудайдан, Аллах субханала таалядан коркпогон адам гана жазайт. Адамдарды ажыраштырам, адамдарды бириктирем, мен колуман келет деп өзүн Кудайдын алдында теңеп жаткандай. Ошол сыйкырчылар ислам динге көбүнчө жабынат. Аллах сактасын сыйкырчылар. Анткени биздин акыйдабыз боюнча динден чыгара турган амалдардын бири бул сыйкыр. Аял күйөөсүн ажыраштырды. Кантип ажыраштырат? Жин киргизип. Жин, мисалы, көбүнчө аял күйөөсүн ажырата турган болсо, мисалы, кайсы тарап ажыраттырса, мисалы, бала тарап келинди кетирейин десе, алар кандай сыйкырга барышы мүмкүн? Мисалы, сыйкырчыга барат дагы бала тарапына, бул биздин келинибиз, аны кетириш керек болот десе, ажыраштырыш керек болот десе, келинин сүрөтүн берет. Алар келинге жин киргизет. Эгерде кыз тарап күйөө баласын ажыраштырайын, кызыбызды алып калалык десе, кыз тарап ошол күйөө баласынын сүрөтүн көтөрүп келет. Же ошол сүрөтүн көтөрүп келгенде, ошол сүрөттү көргөзөт дагы сыйкырчы. Жинди ошого кир дейт. Анан жин кирет сүрөттөгү адамга. Анан сүрөттөгү адам ысытайын десе, эгерде аны байлайын десе, ошол адамга, сүрөттөгү адамга жин киргенден кийин кимге байлап атса, ошол адамды жакшы көргөзө баштайт. А кимден качырайын десе, ошол адамды жаман көргөзө баштайт. Ошон үчүн бул
жерде эки маселе. Биринчи маселе сыйкырчы бул жерге кошулуп атат. Экинчи маселе жин кошулуп атат. Сыйкырчы менен жин кошулганда булар өз ишине аракет кылып ишке ашырат. Бир ошону аракет кылабыз дейт. Бирок Аллах субханаху тааля улуу зат, кудуреттүү зат. Аллах таала айтты. Аллах таала айтат: وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا هُمْ جَمَعَ. Алар деген сөз майсы ошол сыйкырчылар, жиндер. Балким ал адамга сыйкыр окутканда кээ бир сыйкырчылар бир гана жин эмес, 10га жакын жинди колдонушу мүмкүн. Мисалы бир адамдын иманы жакшыраак болсо, бир жин аны башын айландыра албайт. Бир жин аны күчү келбесе, бир 2-3 жинди киргизет сыйкырчы. Неге? Ошол адамдын күчү келбесин деп. Бирөөсү башына кирет, бирөөсү жүрөгүнө кирет, айтор, бирөөсү курсагына кирет, аны кыйнайт. Бирок Аллах таала айтты. Ошол сыйкырчылар, жиндер баары биригип сага зыяндык кылам десе, бихи, яни би сихрихим, би атфихим, би сарфихим. Өздөрүн ысытмайы менен, өздөрүн суутмайы менен, бириктирем деген менен, ажыратам деген ушул сыйкыр менен. Эмне гана сыйкыр болсо, чачын окуду, сүрөтүн окуду, тырмагын окуду, кийимин окуду. Илля биизнилля. Аллах урсат бербесе ала зыяндык бере албайт дейт. Аллаху акбар. Демек, Аллах тааланын урсаты менен гана кылат. Аллах урсат берет, Аллах урсат бербейт. Кээ бирлерин тагдырына Аллах урсат берип коюшу мүмкүн. Бирок урсат берсе, берет деген сөз мааниси Аллах ошол сыйкырына ыраазы болот эмес. Аллах субханаху тааля урсаты деген сөз мааниси Аллахтын бул сыноосу. Анткени Аллах субханаху тааля каалаган адамды сынайт, каалаган адамды кечирет, каалаган адамды азаптайт. Сыноосунда жакшылык бар. Аллах жакшы нерсени каалайт, жаман нерсени каалайт. Бирок жакшы нерсени кылсак, андан ыраазы болот. Бирок жаман нерсени кылсак, андан нааразы болот. Мисалы, биз деле кээ бирде каалабай туруп бир ишке барабыз. Мисалы, тишиң ооруп калды, аябай курт жеп кетти, аны жулдурбаса болбойт болгондо, сен ошол тиш доктурга айла жок барасың. Ал тиш доктур жанакы эмесин салып алып туруп, кыйкыртып, чаңыртып, жулуп атса дагы, ошол нерсени билесиң, ошондой кылат. Бирок ал сага керек, барыш керексиң. Барбасаң болбойт. Мына жактырбасак да бара атабызбы тиш доктурга? Аллах таалага жакшы мисал, Аллах субханаху тааля күнөө кылганыбызды жактырбайт, бирок аны каалап тагдырга жазган. Неге? Бизге койду. Тагдырга жазып туруп, жакшы тагдыр жазды, жаман тагдыр жазды, бизди ортого койду, тандоону биздин колубузга койду. Кааласаң, фамен шаъ фалякфур. Кимге кааласаң капыр болла, мусулман эмес болла, кимге кааласаңар мусулман болла. Силер өзүңөр кылган ишиңерге жооп бересиңер деди. Фатужзауна, ар бириңер жооп бересиңер. Бимма касабат айдикум, колуңуң менен тапкан ишиңерге өзүңөр жооп бересиңер. Ошон үчүн шариятыбызда ким кааласа сыйкырчы болот экен, ким кааласа сыйкыр окпойт. Аллах субханаху тааля ал сыйкырчыларга шайтандардан өйдө, Аллаху акбар, Аллах бийик, Аллах алардан улук. Аллах субханаху тааля керек болсо алардын баары бириксе дагы, Аллах зыяндыкты бербейм десе, алардын сыйкырларынан эч бир зыяндык жетпейт экен. Экинчи маселе. Бул жерде وما يضرهم ولا ينفعهم. Ошол Бакара сүрөсүндө 102-нчы аятында Аллах айтат: ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. Алар үйрөнүшөт, ма ядуррухум, өздөрүнө аларга зыяндык бергенди үйрөнүшөт. Вала янфаухум, жана
аларга ошол сыйкыр пайда бербейт дейт. Карасаңар, Аллах субханала тааля бизге эки нерсени айтып атат. Алар зыяндык бергенди, аларга зыяндык бергенди үйрөнүшөт, жана аларга пайда бербейт. Бул жерде эмнени түшүнөбүз? Бул жерде кээ бир алымдар, Ахли сунна вал жамааттын алымдары айтат. Айтпадымбы, кээ бир сыйкырчылар чыгып айтышат. Мен бир гана ысытам. Мен белый макмын, мен жакшы сыйкырчымын дейт. Мен ысыт берем. А тетигил бул черный мак. Ал суутат, ал жаман сыйкырчы дейт. Айтпадым мурдагы сабакта. Жакшы сыйкырчысыңбы, жаман сыйкырчысыңбы, белый максыңбы, черный максыңбы? Сен акыры мак, сен сыйкырчысың да. Кыргыздар айткандай, ак ит, кара ит, акыр ит деген. Эми бул жерде мен табабыз пайда. Бирөө айтышы мүмкүн да. Мен ошол окуган сыйкыр менен элдерге зыяндык берем деши мүмкүн ал сыйкырчы. Мындайча айтканда, мен черный макмын, мен аларды ажыраштырам. Мен алардын соодасын токтотом. Мен алардын оорутам. Мен алардын балдарын өлтүрөм. Мен зыяндык берем деши мүмкүн да. Аллах айтты. Алар сыйкырчыдан үйрөнүшөт. Омахум биддарин бихи мин ахадин илля биизниllahi. Бирок Аллах айтат: "Ва ятаалламуна ма ядуррухум ва ла янфаухум". Алар зыяндык бере албайт. Алар ошол сыйкырды үйрөнүп, өздөрүнө өздөрү зыяндык берет. Бирок бирөө айтышы мүмкүн алардын: "Мен зыяндык бербейм. Мен бир гана элдерге пайда берем. Элдерди бириктирем. Аларды ысытам" деши мүмкүн. Аллах айтты: "Ва ла янфаухум". Элдерге пайда бергенин дагы жазбайт. Көрүңөр, кара дуа дагы, ак дуа дагы пайда да, зыян да бере албайт дейт Аллах. Бир гана пайда, зыян билип койгула. Аллах субханала тааля берет. Биз адамдар ашып кетсе, жакшылык менен жамандыкты гана кыла алабыз. Хайр ва шар. Дар ва дарар ва наф. Пайда, зыян Аллахтан. Мисалы, бирөө айтышы мүмкүн: "Тиякта бир каракчы бар, мени коркутуп атат, мен акчамды тонойм деп атат. Ошол мени жоготом деп атат" десе, биз айтабыз: "Ал сага зыяндык бербейт. Ал ашып кетсе, сага жамандык кылышы мүмкүн. Коркутушу мүмкүн, өлтүрөм деши мүмкүн, мейли өлтүрүп деле коюшу мүмкүн. Бирок ал сага зыяндык тийбейт аны менен. Аллах субханала тааля ошон менен сен бейишке киресиң. Кыяматта ал каракчыдан Аллах сурак кылып, аны тозокко кетирет. Зыяндык эч кимдин колунда эмес. Бир адам бирөөнү дуалатып туруп жоготом деп атат, зыяндык берем. Жок. Дуалаттың, сен ашып кетсе ага жамандык бердиң. Зыяндык Аллахтын колунда, сыйкырчынын колунда эмес. Айттың ай, сен эгерде ошону түшүнгөнүңдө, сен сыйкырчыга барбайт болчуң. Демек, зыяндык, пайда Аллахтын гана колунда. Биздин колубузда жакшылык менен жамандык. Биз жакшылыкты жазайбыз же жамандык жазайбыз. Бирок мисалы мен бирөөгө жакшылык кылайын дейм, ошентип мисалы мондай видеолор чыгарып дават кылып атабыз. Жакшылык кылайын деп атабыз. Бирок ошол жакшылык бирөөгө пайда болушу мүмкүн эмес. Бирөөгө балким пайда бербейт ал жакшылык. Анткени аны уккусу келбейт. Динден кабар жок анын. Башка бирөөгө жашоосуна пайда болушу мүмкүн. Демек, мен жакшылык гана жаза алам. Мен жамандык гана жаза алам. Бирок мен бирөөгө пайда бере албайм. Зыяндык бере албайм, анткени биз инсанбыз. Ошол үчүн Аллах субханала тааля Кур'ан Керимде Жин сүрөсүндө айткан, Мухаммад пайгамбар буйрук кылган: "Кул инни ла амлику лакум дар'ан ва ла рашада". Эй Мухаммад, айткын, мен силерге пайда, зыяндык жана пайда бере албайм. Эй Мухаммад, айткын, мен силерге зыяндык жана пайда да бере албайм дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тирүү кезинде
зияндык жана пайда бере албайм деп Аллах буйруп жатат, ага айткын деп. Өлгөндөн кийин пайгамбар зияндык береби? Канча адамдар пайгамбар мүрзөсүн арып өлгөндөн кийин жакшылык алам деп мүрзөсүнөн бирдемелерин сыйпап, кийимдерин сыйпанып отурушат. Субханалла, мүрзөсүнө барба. Барсаң салам айт. Зияндык, жакшылык пайгамбардын колунда эмес. Анткени зияндык менен жакшылык Аллах Таалан. Анткени Аллах Тааланын аты бар. Ан-Нафи. Пайда берүүчү. Ад-Дар, зияндык берүүчү. Бир дагы адамдын андай кудурет жетпейт. Кээ бирлерден угуп калдым. Бизге бир молду айтты дейт, ажылда жүргөндө. Меккеден Мединаны көздөй кетелик дейт. Эмнеге кетесиңер? Биз пайгамбардын мүрзөсүнө зиярат кылган кетип баратабыз дейт. Субханалла. Ахада дин, бул динби? Пайгамбардын мүрзөсүнө зияратка деп дини ушуну айтып жатабы? Пайгамбар саллаллаху алейхи келе Бухариде хадисине карайлык. Силер зиярат кылам десеңер, 3 жерге зиярат кыл дейт. Бул Аллахтын үйү, Месжиди Харам. Ал жерге бир окулган намаз 100 000 намазга тете деди. Иля месжиди, Мадинада болгон мен мечитиме дейт. Ал жерде бир окулган намаз 1000 намазга тете деди. Месжидил Акса, Аксадагы, Кудустагы мечит, Акса мечити. Ал жерде бир окулган намаз 500 намазга тете деди. Мына түздөлүк сөзүбүздү. Биз Мединага пайгамбар мүрзөсүнө зияратка барбайлык. Биз пайгамбар мечитине зияратка баралык. Неге? Ал жерге мечитине барып туруп бир намаз окусак 1000 намазга тете экен. Сооп алыш үчүн мечитине баралык. Пайгамбар саллаллаху алейхи эч качан мен мүрзөмө зияратка келе деген жок. Мен мечитиме намазга келе деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мечитине барып намаз окугандан кийин, пайгамбар менен учурашпагандан кийин мусулманга бул жарашпайт. Албетте учурашат пайгамбар менен, салам берет. Бирок карагыла, сөзү түздөлүк. Мүрзөлөргө сыйынуучулардын акыдасын жүрөктөрүбүзгө ынанбайлык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мечитине намаз окуганга, соопту топтогонго, ошого зияратка баралык. А пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мүрзөмө зияратка келе деп айтууга мүмкүн эмес. Эмнеге? Анткени ал каякта көмүлөрүн билген эмес. Ал качан өлөрүн билген эмес, аны Аллах билет. Анткени Аллах айткан, эч ким билбейт напсы каякта, кайсы жерде өлөрүн деген. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга өлүм жакындап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, мени Айша деген жубайымдын бөлмөсүнө алып келди деди. Ошентип Айша энесинин бөлмөсүнө келип, ошол жерде кайтыш болду духа убактысында. Андан кийин сахабалар талашты. Бирөөлөр Мединада калат депчи, кээ бирлер биз мухажирлер Меккеге алып кетебиз деди. Андан кийин талашкандан кийин Абу Бакырдан сурашты, эмне кылабыз деди. Абу Бакыр айтты, аланбия ютфанун хина юкбадун. Пайгамбарлар көмүлөт, каяктан Аллах Таала алардын жанын алган болсо деди. А бул адам болгон биздин заманыбызда Ахмад Кадияни деген, Мырза Гулам Ахмад Кадияни. Бул адам мен пайгамбармын деп чыкты. Мен да пайгамбармын деп Пакистандан чыккан бир адам болду. Анын өлүмү өтө күлкүнүчтүү болгон. Ал ажатканада туалетте өлгөн. Анткени пайгамбардын хадиси пайгамбарлар өлгөн жерде көмүлөт деген. Ошол себептен Аллах Тааланы шылдындап ошол жерден жанын алды. Ар бир адамга өлүм жөндөн жөн келбейт. Ар бир адамга өлүм эмнени айтты, эмнени кылды, ошолсо жараша Аллах ошол жерден өлүмүн табат. Ибадатчыл адам болсо мечиттен өлүм табат. Илимге жакын болсо илим жолунда өлүм табат. Аракка жакын болсо арак ичип өлөт. Күнөөгө жакын болсо ошо күнөөсү менен өлөт. Мисалы, Уитни Хьюстон деген өмүр бою ырдап, ыплас жашоо менен жүргөндө, ал өзүнүн мындайча айтканда ваннада ошол
жууна турган жеринде өлдү. Ар бир адам өлө турган жерин Аллах билет. Неге? Ошол үчүн биз менет кылыш керекпиз. Бейишти менет кылсак, бейиштин жолунда өлүүчү Аллах насип кылсын. Тозоктун жолунда жүргөн адамдар, Аллах аларды тозоктун жолунда жанын алат. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айша энебиздин бөлмөсүндө көмүлгөндө, ал жерде 3 адам жатканга татыптуу эле. Анткени 3 адам эле батат эле. Анан кийин биринчи пайгамбар көмүлгөндөн кийин Абу Бакыр сурады Айша энебизден, мага орун берчи деди. Мен орун берем деди. Анткени Абу Бакыр пайгамбардан кийинки эле эң таква адам. Анан кийин жанында мен болом деди. Аны Умар радиаллаху анху келип, Айша, мага берчи ошол ордуңду. Сен ордуңду мага берчи дегенде Айша энебиз айтты. Болуптур, сизге берем деди. Кайсы жерде пайгамбар болсо, ошол жерде Абу Бакыр менен Умар деген сөздү укчу элем. Ошон үчүн сизге мен өз ордумду берем деди. Ошентип 3 адам пайгамбарыбыз Абу Бакыр, Умар ибн Хаттаб ошол Айша энебиздин бөлмөсүнө көмүлгөн. Алар мечиттин ичинде көмүлгөн эмес. Азыр адамдар, көп адамдар ушундай бир нерселер чыгарып, алымдарын, такваларын мечиттин ичине көмгөндү чыгарышкан. Эмне десе, мынакей пайгамбар мечиттин ичине көмүлгөнү жок. Анын эзелки абалын каралычы. Эзелки абалында алар мечитте көмүлгөн эмес. Ал убакта мечит кичинекей эле. Анан Айша энебиздин бөлмөсүндө көмүлгөн. Кийин мечит кеңейип, зарылчылык болгонду үчүн мечит чоңоюп, аны камтып кетти. Бирок шариятта эң биринчи абал менен өкүм чыгарылат. Ошол үчүн сиздер мындай бир нерсени билишиңиздер керек. Зыяндык пайда Аллах субхана ва тааlanын гана колунда. Түрү кезинде пайгамбар зыяндык пайда бере албайм деп аткандан ал каякта эмне болорун билбейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан Куранда аят: "Лау кунту а'ламул гайба ластактарту минал хайри ва ма массани мин су". Эгерде мен кайтып билгенимде, жакшылыктын баарын топтоп коймокмун, мага зыяндык душар этпейт эле дейт. Пайгамбар билбейт каякта өлөрүн, эмне болорун. Аллах субхана ва тааlanын тагдыры. Ошол үчүн келиңиздер. Биз да эч кимиз билбейбиз каякта, кайсы жерде жаныбыз үзүлөрүн. Келиңиздер. Ошол үчүн дайыма Аллахка болгон ибадатта бекем болсок, жаныбыз Аллахка болгон ибадатта үзүлөт. Бирок дүйнө кызыкчылыгына ооп кетсек, дүйнөнүн артынан чуркап жүрүп өлүп калсак, ахиретте абалыбыз чатак болот. Анткени Касас сүрөсүнүн 77 аятында Аллах айтат: "Ибтаги фима такаллаху дарл ахира ва ла танса насибака минад дунья". Мусулмандар, Аллах силерге берген ахиретте үйүңөргө умтулгула. Аракет кылгыла, ошого умтулгула. Бирок бул дүйнөдөгү насибиңерди унутпагыла дейт. Мындайча айтканда, бул аяттын мааниси Имам аль-Багауи, Имам ибн Касир, Имам аль-Маварди көп тафсирчилер, мухаддистерде хадистерин алып келген. Не деген маани деген? Имам аль-Багауи айтат, бунун мааниси дүйнөдө эмне кесип кылсаң, дүйнөңдү ахиретиң үчүн колдон деген. Мисалы, арабызда бирөө навайчы болсо, бирөө кайсы бир деңгээлде бир кызматтарын аткарса, кандай гана кызмат кылбагыла дүйнө ишинде. Балким дыйкан болосузбу? Балким сиз чабан болосузбу? Ошол ишиңизди аткардыңыз, Аллах субханаху сизге берекени берип жатат. Ошол берекенин ахиретиңизге бөлүшкүлө. Садака бериле ошондон. Жакшылык кылгыла, зекетиңер бериле. Тапкан акчаңардан ислам динине кызмат кылгыла. Эң чоң садака, көп адамдар ойлойт, мечит салуу деп. Эң чоң садака бул илимди калтырганга жардам берүү. Неге? Анткени пайгамбар жана хадисинде адам баласы өлгөндөн 3 нерсе артынан калат дегенде, бул эмне дейт? Садакаттын жария. Бул чуркоодо жүргөн садака. Мындайча айтканда, ал өлгөндөн кийин мечит салып кетсе же бирдеме жакшы иш кылып кетсе, өлгөндөн кийин сооп артынан келе берет деген сөз. Бирок бул жерде аты аталган жөнөкөй эле жүгүргөн садака деп койду. Балким ал мечит, балким ал көпүрө, балким ал дагы бир жакшы иш. Бирок алардын арасында илмун юнтафа бихин нас.
адамдар пайда таба турган илим таштап кетсе деди. Ошол илимге себепкер болуп калыңыздар. Китеп жазам десе, ошо китеп чыгарганга жарамчы болуп калгыла. Видео чыгарып дават кылам десе, ошого жарамчы болуп калгыла. Неге? Илимге ким себепкер болуп калса, Аллах субханала тааля бул адамга эң чоң сооп берет. Анткени илимдин акыркы жете турган чеги акыретке чейин. Эмне көпүрө салып кеткен болсо, көпүрөгүң бузулуп калса, анын сообу токтойт. Мечит салып кеткен болсо, мечитти бузган болсо, анын эмеси токтоду. Бирок илимдики чексиз. Ошон үчүн келиңиздер, жакшы иштерди аткаруучулардан бололук. Аллах субханала тааля бизге ушундай түшүнүк берсин. Пайда, зыян бул бир гана Аллахтын колунда. Эч ким бирөөгө зыяндык бере албайт. Эч ким бирөөгө пайда бере албайт. Биз ашып кетсе, жакшылыкты жамандыктан тартып алабыз. Бирок ал жакшылыгынын артынан балким ал адам зыяндык тартып калышы мүмкүн. Аллах каалап. Жамандыгынын артынан балким бир адам анын артынан пайда тартып калышы мүмкүн. Пайда таап калышы мүмкүн. Аллах каалап. Бир адам бирөөгө зыяндык кылам деди. Кыйналды. Бирок кыйналгандан кийин ал күчтөндү. Кайра ага чоң сабак болду. Эгер терең түшүнсөк, бул адам кайра андан зыяндык таппай, андан пайда тапты. Сенин жамандыгыңдын себебинен. Ошон үчүн биз бир гана жамандык тартып алабыз. Же жакшылык гана бере алабыз. Ошол жакшылыкты бизге пайда кылуучу, ошол жамандыкты бизге зыян кылуучу бир гана Аллах субханала тааля. Ошон үчүн келиңиздер, бул аяттан ошол бир пайданы, ушундай бир пайданы табабыз. Эми Аллах субханала тааля айтты, Аллах айтат: "Ума лаху фил ахирати мин халак." Сыйкырчыларга, көз ачыктарга, буларга ахиретте орун жок дейт. Ахиретте бейиш жок аларга. Неге? Капыр болгондуктан. Анткени пайгамбар да көз ачык жөнүндө дагы айтты. Сыйкырчы, көз ачык булар бир туган. Пайгамбар айтат: "Мен ата кахинан фала юкбалу салатаху 40 йоман." Ким көз ачыкка келди, жөн эле 40 күн намаз кабыл эмес дейт. Экинчи хадисте: "Мен ата кахинан ау аррафан фасаддака ма якул лакат ма кафара бима унзила аля Мухаммад." Ким көз ачыкка, сыйкырчыга барып айткан сөзүн ишенсе дейт, пайгамбарга түшкөн нерсе капырчылык кылды дейт. Бул Куран менен пайгамбарга түшкөн нерсе эки нерсе: рисала, Аллахтан болгон элчилик, анан кийин Куран түштү. Куран менен пайгамбардын элчилигине капырчылык кылат. Көрүңүздөрбү? Алар кандай кедей адамдар. Ошол себептен Аллах та "Ула юфлиху сахиру хайсу ата" дейт Аллах Куранда. Сыйкырчы каякта болбосун, бул дүйнөдө болобу, же бир кайсы материкте жашайбы, айтор өлгөндөн кийин тиги дүйнөгө кетеби, ал эч качан ийгиликке жетишпейт дейт Аллах. Сыйкырчы болдуңбу? Бул дүйнөдө дагы ийгилик жок сага. Ахиретте дагы орун жок. Анын орду бул тозок. Неге? Анткени канча адамдарды кыйнадың сен? Канча адамдарды азаптадың? Ула би'са ма шарау бихи анфусахум. Напсыларын ошого алданып саткандыктары үчүн алардын абалы өтө начар дейт. Эмнеге? Анткени Аллах субханала тааля бул жерден напсыларын сатты деген сөз майсы, акчага алданып, ошол акчаны табам деп, дүйнө табам деп сыйкырчы болду. Ошон үчүн азыркы заманда көп адамдар сыйкырчыга түшүп атат. Көз ачыктын ордуна өтүп атат. Неге? Көз ачыктын жолу менен, сыйкырчынын жолу менен акча табыш оңой. Бирөөнү дубалап коюш, бирөөнү каргап, бирөөгө сыйкыр түкүрүп, сүрөттү бирдеме жасап коюш оңой эмне? Бирок чоң акча аласың андан. Көз ачык болуш оңой. Демек, алардын жолу жеңил. Алар арам жол менен табат. Маңдай териси менен, мээнети менен эмес. Ошон үчүн келиңиздер, сыйкырчынын жолуна түшпөгүлө. Сыйкырчыга барбагыла. Эгерде күйөөңүз сизди жакшы көрбөй жашабайм десе, шариятта талак уруксат. Анын артынан жабышпагыла.
Кыргыздар айткандай, сүйбөгөнгө сүйкөнбө дейт. Жок деп анан бир сыйкыр чыгарып, ызытмай окутпагыла. Неге? Кандай окутсаңар дагы, ал чыныгы бирик эмес, ал сыйкырдын негизине бирикти. Билип коюңуздар, кайсы адамдар сыйкырдын негизине бириксе, аларга көп узабайт. Ал биригүүдө береке жок. Аллах бириктесин. Аллах Кур'ан айткандай, силердин ортоңордогу сүйүүнү, ысыктыкты Аллах Таала гана берет дейт. Демек, ысыктыкты, сүйүүнү ким бизге тартуулайт экен? Аллах Таала гана. Аллах Таала ортого сүйүүнү берсин. Анан сыйкырчынын сыйкырдуу сөздөрү менен, анын сыйкырлаган оозундагы сөздөрү менен жабышып алсаңар, бул убактылуу кайра сыйрылып түшүп калат. Ошон үчүн келиңиздер, туугандар, Аллах Субханаху ва Тааланын сөзүнөн чыкпайлык. Анткени кандай гана амал болбосун, ал амалда пайгамбардын буйругунда, Аллахтын буйругунда береке бар. Келиңиздер, Аллах Субханаху ва Таала элибизди ар кандай баледен сактасын, сыйкырчылардын сыйкырынан сактасын, алардын зыянынан сактасын. Мусулман элибизди Аллах Субханаху ва Таала өзү колдосун, өзү коргосун. Эң сабакта 5-бөлүгүн улантабыз. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.